Салам барыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге Канадага баруунун негизги жолу тууралуу айтып өтөмүн. Билесиздер, Канадага баруунун негизги жолу бул окуу визасы боюнча баруу. Ал эми экинчи дагы бир негизги жолу бул рабочий виза менен баруу. Бүгүн мен сиздерге ошол окуу визасы боюнча айтып өтөмүн. Негизинен азыркы айта кетчү информацияларды, маалыматтардын баардыгы мен www.open.canada.ak деген сайттан алдым. Өзүңүздөр дагы кирип акыркы кабарлар менен кабардар болуп турсаңыздар болот. Сөз түрдө англис тилинде болот. Жана өзүңүздүн мамлекетиңизге болгон көз карашты, алардын көз карашын билсеңиздер болот. Мен бир гана Кыргызстан эмес, биздин чектеш өлкөлөр, коңшулар, мурунку СССР, азыркы СНГ тууралуу дагы айтып өтөмүн. Жана салыштырып кандай айырмачылыктар жана кандай жетишкендиктер бар дагы карап көрсөк болот буларды. Бүгүнкү айта кетчү темалар булар. Окуу визасы боюнча 2020 жылдын башынан 20 апрелге чейин окуу визасы боюнча жиберилген арыздардын канча проценти жактырылган. Ал эми кийинки тема бул 2019 жылы окуу визасы боюнча канча адам Канадага жөнөп кеткен. Андан кийинкиси бул 2015 жылы вид на жительствону канча адам алган. Мына ушул маалымат жаңы эле чыкты. Баарын тааныштырып өтөмүн. Биринчи бул окуу визасы боюнча 2020 жылдын башынан 20 апрелге чейин жиберилген арыздардын канча проценти жактырылган. Россия 52%, Украина 59%, Белоруссия 62%, Казакстан 53%, Узбекистан 23%, Туркменистан 36%, Грузия 8%. Бирок негизинен билесиздер, Грузия чоң өлкө, мындан дагы чоң процентти алса болот эле. Абдан өнүккөн, жакшы бир кане десем, мүмкүнчүлүгү чоң өлкө. Ал эми 8% бул жерде өтө эле аз да. Азербайджан 39%, Армения 29%, Кыргызстан 30%, Таджикстан жок, бул жерде бир дагы процент жок. Литвия 29%, Латвия все заявки одобрено. Латвияда бардык арыздар жактырылган. Одобрено деген кыргызчасы жактырылган болобу, мен туура айтып атамын мааниси боюнча. Туура которуп атамбы мааниси боюнча. Ал эми Эстонияда дагы все заявки одобрено дейт. Израиль 87%. Таджикстан деле бул жерде эч кандай процент жок экен. Ал эми башка өлкөлөрдө бар жактырылган. Бул жерде негизинен Россияда көп экен, 52% жактырылыптыр. Украина 59%, Белоруссия 62%, Казакстан 53%. Мына ушул өлкөлөрдө чоң көрсөткүчтөр экен. Израиль 87%. Эгер сиз Латвиядан же Эстониядан болсоңуз, мисалы үчүн коркпой эле окуу визасы боюнча тапшырсаңыз болот экен. Ал жерде окуу визасы боюнча кабыл алат экен да, бардыгын дээрлик. Мына ушундай көрсөткүчтөр болду. Кийинки бул 2019 жылы окуу визасы боюнча жөнөп кеткен адамдардын саны айтамын. Саны канча? Россия 1550 адам жөнөп кеткен окуу визасы боюнча 2019 жылы. Андан кийин Украина 1535, Белоруссия 70, Казакстан 680, Узбекистан 35, Туркменистан 20 адам, Таджикстан 50 адам, Грузия 15, Азербайджан 155, Армения 20, Литвия 45, Латвия 40, Эстония 5, Израиль 510, Кыргызстан 70. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле 2019 жылы Россиядан көп адам кетиптир, 1550 адам кетиптир, Украина 1535 адам кетиптир окуу визасы боюнча, Казакстандан 680 адам кетиптир, чоң көрсөткүчтөрдү айтып атам. Ошондой эле Израилдан көп кетиптир, 510 адам, Кыргызстандан болсо 70 адам кетиптир. Көрүп турганыңыздардай мурункусунда 20 жылда окуу визасы боюнча Тажикстанда эч кандай көрсөткүч болгон эмес, процент болбоду, эч кандай арыз жактырылган эмес. Ал эми 2019 жылы болсо Тажикстандан 50 адам кеткен экен. Быйыл эмне болду, анысын билбейт экенмин. Андан кийинкиси бул 2015 жылы вид на жительство боюнча канча адам алды? Вид на жительствону канча адам алды? Канаданын вид на жительствосын. Россиядан барган адамдардын 2147 адамы вид на жительствону алды. Украинадан 2378, андан кийин Белоруссия 214, Казакстан 327, Туркменистан 8, Таджикстан 43,
Грузия 103, Азербайджан 112, Армения 303, Литва 133, Латвия 130, Эстония 53, Израиль 2123, Кыргызстан 132. Билесиздер, бул жерде көрүп турганыңыздардай эле Россиядан көп алыптыр, 2447 адам, Украина 2378 адам, ошондой эле Израиль 2123 адам алыптыр. Мындай ойлонуп деле көрсө болот, Россияда мисалы үчүн көп адам жашайт, ал эми Кыргызстанда азыраак адам жашайт. Мындай бул да логично да. Ошон үчүн Россиядан көбүрөөк адам окууга барат, жана көбүрөөк адам вид на жительство алат, жана ошондой эле көбүрөөк адам кандай десем, көбүрөөк адамга мүмкүнчүлүк берилет деген маани. Ал эми акыркы учурда Украинадан дагы көп кетип атат. Акыркы кырдаалдарга караганда Украинада жашоо өтө кыйын болуп кетти, жана тынч жашоону каалаган элдердин баардыгы ошол иммиграцияны тандап атышат. Иммиграцияга бул эң жакшы өлкөлөрдүн бири бул Канада. Канада билесиздер, өзүнүн экологиясы жагынан, экономикасы жагынан жана закондун катуу иштеши жагынан алдыңкы өлкөлөрдө турат. Ошондуктан иммиграция үчүн эң жакшы өлкөлөрдүн бири Канада. СШга караганда Канадага иммиграция болуу оңоюраак болот, жана ошон үчүн көп адамдар акыркы учурда кетип жатат Канадага. Билесиздер, Канадага рабочий виза менен дагы барса болот. Рабочий виза менен көбүнчө айылдарга алышат. Кандай кесиптерди алат, аны кийинки видеолордо тааныштырам. Эгер кызык болсо комментарийге жазып калтырыңыздар, рабочий виза боюнча маалымат бериңиз деп. Анан кийин негизинен билесиздер, жаштардын баардыгы өнүккөн өлкөлөргө же болбосо өнүккөн шаарларга көчүп кетет дагы. Ал эми Канаданын айылдарында болсо кары картаңдар эле калып калат. Анан кийин ошол айылдарда иштөөгө жарамдуу адамдар аз. Баардыгы эле кары картаңдар болгондуктан же болбосо жаш балдар болгондуктан ал жерде аз ошол иштөөгө жарамдуу адамдар. Мына ошол иштөөгө жарамдуу адамдарды канадалыктар башка өлкөлөрдөн алып жатышат да, мисалы үчүн. Атайын бир өздөрү ар кандай кандай десем, ар кандай программаларды чыгарып, мына ошол өлкөлөргө, мына ошол айылдарга башка өлкөлөрдөн кабыл алып жатышат. Жөнөкөй эле кесиптерди кабыл алып жатышат, бирок ал жерге сөзсүз түрдө англис тилиңиз прям вау болуш керек эмес. IELTS тапшырып барсаңыз да болот ал жакка. Жок дегенде базасын билсеңиз дагы ал жакка барсаңыз болот, Канадага. Айта кетчү нерсе, мурун мен грин карта тууралуу дагы видео чыгарганмын. АКШга кантип барса болот, АКШга баруунун оңой жолу бул грин карта лотереясын утуп алуу деген. Мына ошондо көпчүлүгү сураган, мага жардам берип коюңуз, менин быйыл балам 11-дү бүтүп атат, кантип окууга жиберсем болот, же ошол сыяктуу суроолор. Менин эң чоң жардамым бул сиздерге маалыматтарды так жеткирүү. Мына ошол эң чоң жардамым. Мен эч кандай ушундай туристический агентстволордо же болбосо эч кандай агентстволордо иштебеймин. Болгон мен кесибим англис тили. Мына ошол англис тилиндеги маалыматтарды сиздерге кыргызча так жеткирүү. Менин эң чоң жардамым ушул маалыматтарды сиздерге доступна кылуу, сиздерге туура так жеткирүү. Ошол эгер рабочий визасы тууралуу кантип барса болот, рабочий виза тууралуу көбүрөөк маалымат билгиңиздер келсе, сөзсүз түрдө комментарийге жазып калтырыңыздар, жана мен каналыма жазылганды унутпаңыздар, кийинки видеолорду калтырбоо максатында. Ал эми билесиздер, быйыл Трамп Кыргызстанды грин карта ойну боюнча тыюу салды, жана ошондой эле чектөөлөрдү киргизди, жана иммиграцияга дагы бул таасирин тийгизет Америкага баруу боюнча. Ал эми менин көз карашым боюнча Канадага көп деле таасирин тийгизбейт. Ал эми бул запрет болсо жакынкы күндөрдө сөзсүз түрдө жок болот деп ойлойм. Биометрический паспорту сөзсүз түрдө биздин мамлекетибиз бул тууралуу кам көрүп, жакынкы арада сөзсүз түрдө бул запреттен алынат деген ойдобуз. Ошол ал эми кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин анда сак саламатта калыңыздар.
видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк коюп коюңуздар. Бул мен үчүн өтө маанилүү, ал эми сиздер үчүн абдан эле оңой. Менин каналымдын өнүгүп өтүшүнө чоң салым кошкон болот. Рахмат, көргөнүңүздөргө.